Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falaq сүрөнүн туура окулушун өтөбүз. Айрымдар араб тилди үйрөнө болсо дагы, арабча жаттай элек, арабча окуй элек болсо дагы, арабча үйрөнгөнчө угуп болсо да тууралап окуш керек. Айрыкча ошо Falaq, Nas, Ихлас кыска сүрөлөр карапайым элдер намазда көп окуйт. Кечинде, жатарда дем салат, ар кандай зыяндардан, жин шайтандардын жамандыгынан, көз тийүүдөн, көрө албастардын көзүнөн, ошондой нерселерден сактоого себеп болот. Бул суннада келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Багымда шам намаздардан кийин окулат, намаздан кийин. Ошондой болгондон кийин жок дегенде туура окуганды үйрөнүп алыш керек. Ошол Falaq сүрөнү алалы. Ауз биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Баштаганда эле ушул кул деп башталат. Айткын деген сөз кул. Буга чейинки сабакта айтканбыз. Араб тилинде эки тамга бар. Коф, анан каф. Коф, каф. Бул жерде ошол коф тамгасы. Коф, к. Кыргыз тилде кандай деп айткандагы к да ушул коф деген. А каф тамгасы мисалы кетти дегенде. Кетти, айырма бар да. Коф, каф. Анан кул деп айтып жүрбөңүздөр. Кул, кул. Анан берде лам жумшак. Кул, кул эмес да. Кыргыз тилде кул деген бар го. Кудайдын кулу, андай кул айтылбайт берде. Кул, жумшак, кул. Андан кийин ауду, ауду. Айн, алиф менен анан айн, ауду. Берде зал тамгасы. Араб тилинде эки тамга бар ушул. Зал, эки тиштин ортосуна тил кичине будай көлөмүндөй чыгат. Анан зай тамгасы бар. З. Ал кадимки эле кыргыз тилдеги з, замир мисалы. Кыргыз тилде мындай тамга айтылбайт. В. Ауду. Ауду. Бироббил фалак. Бироббил фалак. Көрдүңүздөр, берде дагы аягында коф тамгасы келди. Каф эмес, коф келди. Анан кээ бирлер ушул фалак деп окуп коюшат. Ката. Falaq эмес, falaq. Falaq. Кул аузу бироббил falaq. Falaq. Коф бул кутбужат тамгалары араб тилде, тажвидте 6 тамга, ошонун бири коф. Ушул 6 тамганы акырында келип бүтсө, ошол бир аз титиреп окулат да. Мисалы, falaq деп салбайбыз. Falaq. Мисалы, кул хуаллаху ахад деп эмнеге дал титирейт? Себеби бул ушу кутбужат тамгалары тажвид эрежесин ушул акырында келген болсо, аны биз титиретип токтойбуз. Ахад деп токтолбойт. Ахад. Бул жерде да ошол кул ауду бироббил фалaq. Берде ошол Аллах таалам айтып атат, айткын. Falaq деп ошол таң шооласын, таңды айтат да, таңды. Ушу таңдын роббисинен болгон Аллах таала менен коргоо тилейм деген сөз да, Аллах таала менен. Таңды дагы бардык нерсени Аллах таалам жараткан. Ошонун роббиси болгон Аллах таала менен мен коргоо тилейм дейт. Эмнеден? Мин шаррима халак. Мин шаррима. Берде мин деген ушул дымак менен көбүсү араб тилде ихва тамгалары бар, 15 тамга. Ошонун бири мына шин. Шинге жолукту. Мин дебейбиз. Мин кыргыз тилде ың тамгасы бар, ошону эле дымак менен кармак болот. Мин шар экиры шаррима халак. Көрдүңүздөр? Кайра эле коф тамга келди аягында. Мин шарри экиры шарри ма халак. Мин шарри ма эмес, эки алиф бар деди. Ма дегенде. Мин шарри ма халак. Анан берде хо тамгасы келди, эми халак дегенде. Ушул жерден көптөр ката кетирет. Ушуну жакшылап эстеп калыңыздар. Араб тилде ушундай айрымдар окуган ката кетирген окшоштуктар бар да. Мындай хо, анан ха, анан ха тамгасы бар. Ха. Берде хо тамгасы келди. Хо. Анан ха тамгасы бар. Кырылбай чыгат жөн эле, жумшак ха. Анан мындай курсактан үйлөнүп келип алат менен чыккан тамга бар. Ха тамгасы бар. Көрдүңүздөр, ошон үчүн берде мин шаррима халак деп окуп койсо да ката болот. Халак десе да ката болот. Аллах таала менен коргоо тилеп эмнеден десе, шар деген жамандык. Аллах жараткан бардык жаман нерселерден Аллах тааламдан биз эмнеде жардам сурап атабыз, коргоо.
ушулардан коргоп беришин. Жаман нерсе жин шайтандар болушу мүмкүн, адамдын өзүнүн напсиси болушу мүмкүн, адамга зыян берүүчү нерселердин баардыгын Аллах жараткан жаман нерселерден коргоо тилеп атасыз да. Мен берде түшүндүрмөлөргө кирбейм, баягы кээ бир котормо сөздөрүн айтып коеюн. Айрым окурмандар жазыптыр. Бир аз болсо котормодун түшүнүп кетет элек маанисин депчи, кыска. Бирок кийинки сабактарда иншалла биз ар бир кыска сүрөлөрдүн түшүндүрмөлөрүнө токтолобуз. Бул жерде негизги басым туура окушка басым кылабыз. Мин шарри ма халак. Карасаңыздар бир жөнөкөй мисалда ошол тамгалардын туура эмес чыкканда маанилерин өзгөрүп кетишин. Мисалы, бул жерде халака болсо жаратуу да, жаратты деген, жаратты деген халака. Эгерде сиз халака болсо, анда бул чачалуу болуп кетет да, мааниси. Хо менен ханы айырмасы. Эгерде ха болуп калса, ха аягы каф болуп кетсе, анда коф эмес, анда өлдү болуп калат. Көрдүңүздөр, мааниси 3 башка кетип калат. Тамганы ошон үчүн туура айтыш керек. Берде халака. Мин шарри ма халака. Эмнеге халака? Халак деп салган жокпуз. Бул дагы кутбужат тамгаларынан 6 тамга бар. Коф, то, ба, жим, анан дал тамгасы. Ушул тамгалар акырында келип бүтсө, ушуларды кесе токтотпой, бир аз мындай кыймылдатып дейби, титиретип токтойбуз да. 3-чү аятка өтөбүз. Ва мин шарри госиқин ида вақаб. Госиқин ида вақаб. Эмне жамандыктардан, анан кийинки жамандыктар айтып кетет. Жана караңгы түндүн кирип келгендин жамандыгынан деп. Же болбосо каптап кирген түндүн жамандыгынан. Себеби караң түн киргенде ошо жамандык нерселер көп болот. Жиндер чыгат, шайтандар, көп бузук иштерин баары ошо түн киргенде болот. Ва мин шарри госиқин. Неде гайн тамгасы? Гойн. Госикин, госикин, га эмес бул. Гайн, гайн, госиқин. Берде сот эмес. Араб тилинде сот тамгасы бар, анан син тамгасы бар. Берде син келди. Ошон үчүн берде и деп эле. Госиқин, госиқин. Ида вақаб. Сиздерге суроо, акыркы тамгасы кайсы тамга келди? Вақаб деп окуйбузбу же вақаб? Эмнеге титиретебиз? Себеби кутбужат тамгасы 6 тамга дедик. Мына ба дегенбиз, ошол ба аянда келсе, муну титиретип токтойбуз. Ва мин шарри госиқин ида вақаб. Вақаб деп болбойт мындай. Ида деген кайсы тамга? Эки тиштин ортосуна тилди кичине чыгарып окуйбуз, з эмес бул. Иза эмес. Ида, ида. Ва мин шарри госиқин. Каф эмес. Госиқин ида вақаб. Бизде жана в деп вақаб деп айтпаш керек. Бул вау. Араб тилде жумшак вау. Вақаб. Вақаб деген болбойт. Вакаб да болбойт. Бул каф эмес, бул коф, катуу там, коф. Коф. Вақаб. Байкасаңыздар, ушул жерге чейин жалаң катуу коф тамга келип атат. Каф келелик. Кул дагы, фалак, халак деп, госиқин на коф келди. Дагы ортодо вақаб. Ва мин шарри госиқин ида вақаб. Госиқ деп ошо караңгы түндү айтат да. Түндө жамынып келген караңгы түндүн жамандыгынан сактайм. Аллах жараткан жаман нерселерден сактанайм деп келет. Андан кийин 4-чү аят. Ва мин шарри, шар деген жаман деди. Ва мин берде мин деп келди, муну баары айттык ихва тамга. Ихвада 15 тамга бар. Ошол 15 тамгаларга ошо нун, танвин жолукканда ың деп окуйбуз. Н дебиз, ың, шин келди. Дагы биз дымак кармап ва мин шаррин наффаthati fil uqad. Ихфа келди, ва мин шарри, шарри экири. Анан берде наффаthati. Сиздерби берде эки тамгадан бар берде. Фа дагы, нун дагы. Ва мин шаррин наффаthati fil uqad. Фа тамгасы келди. Араб тилинде ушул окшоштардан фа, син, сот деген тамгалар бар. Ушуну так айырмалайлы. Берде фа, эки тиштин ортосуна тил да чыгып айтылат бул. Са эмес, со да эмес, фа.
Sa. Wa min şerrin neffâthâti fil uqad. Dağı kof geldi. Uqad. Dal. Kutbuca tangbaların akırkısı. Dal. Uqad. Жана түйүндөргө дем салган сыйкырчылардын жамандыгын айтылып атат бул жерде. Шар деген жамандык, наффафати окот деп ошо түйүндү, наффафати үйлөө. Жана бүйбакчылар, жин шайтандар менен алек болгондор, сыйкырчылар ушинтип жана жиптерге ороп түйүп, адамды сыйкырлап, дубалап, ушундай жаман нерселер жасашат. Ошондойлордун жамандыгынан. Ушуну таң атканда, кечинде, жатарда, багымдат менен шам намазында окуп жүргөн адамдарга ушул жин шайтандар, сыйкырлар өтпөйт иншалла. Ар жаман нерселерден сак болуп жүрөт. Ушундай артыкчылыгы бар бул сүрөнүн. Акыркы аят: "Ва мин шарри хасидин иза хасад". Дагы ихфа тамгалар келип, жалаң шин келип атат. Ошон үчүн биз тымак кылып эң деп "Ва мин шарри хасидин". Мына көрдүңүздөр, жана биз айтпадык араб тилде ха, анан хо, анан ха үч окшош айырмалай албаган анча-мынча көптөр ката кетирген үч тамга бар деп. Ошонун экинчиси келип атат мына. Ха, хасидин эмес. Ха, хасидин син келди. Хасидин ида хасад. Хасидин ида хасад. Зал келди, з эмес. Ида хасад. Бул жерде дагы көрө албастын, көрө албай туруп, ушу суга өтүп, көзү тийүүнүдөн сактануу суралып атат. Ошонун жамандыгынан дейт. Сугун арткан учурда көрө албаган кишинин жамандыгынан сакта деген сөз да. Кээ бирлер ушу ичи тар болуп, бирөөдөгү болгон жакшылыкты жүрөгү тарып, көкүрөгү кысылып, каяктан буга пайда болуп калды деп, анан ошентип көз өтөт да. Себеби дегенде көрө албастык бул башка бирөөдөгү нерсени жок болуп кетишин каалоо. Же ошого ичи таруу, эмнеге анда болуп калды деп. Ушундай кезде ушул көз тиет. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Хасад. Мына ушундай туугандар, жөнөкөй эле. Бул деген сөз араб тилди үйрөнбөй эле ушинтип угуп эле туралай берейин дегенди билдирбейт туугандар. Аракет кылыңыздар, араб тилде 28 эле тамга бар. Жакшылап аракет кылса, бир айда эле мен айтпайын, маанилерин окуу эмес, маанилерин түшүнүү эмес. Жөн эле ушул туура окуганды үйрөнүп алсак. Араб тили менен туура окуп, Куранды ачып, туура окуганды үйрөнүп алса болот. Анан акырындык менен иншалла араб тилди да үйрөнүп, Аллах таалам баарыбызга пайдалуу кылсын. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.